Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, кандайсыздар, жакшы жүрөсүздарбы? Бүгүн ушундай Zoom'дан эфир уюштуруп атам. Запись кылып атам, себеби биз жакта связь жакшы эмес. Деги эле WhatsApp'та, Telegram'да жакшы иштебей калды. Прямой эфирлер үзүлүп үндөрү угулбай калды. Ошондуктан мен элдерге сурооңорду жазгыла деп койдум Telegram'га. Telegram каналдарда суроолорду жазып беришет, мен аларга суроолоруна жооп бермекчимин. Анда эмесе Telegram'да ачабыз азыр. Суроолорго өтөбүз анда, комментарий жазып. Так, Москвада интернет начар болуп жатат дейт. Ооба, уктум. Жылдыз Момбекова деген мекендешибиз суроо калтырыптыр. Кандайсыңар туугандар? Хозяин чет өлкөдө регистрация вообще коюп бербейт. Бирок сурасак алар сыртта болгон үчүн с каким-то путем жолдору барбы дейт. Алардын согласиясы менен койгонго өздөрү жок эле дейт. Жылдыз ооба, Telegram ооба, Жылдыз койсо болот, чет өлкөдө туруп эле. Бунун эки жолу бар. Биринчи жолу через госуслуги. Госуслуги там кайсы мамлекетте болсо дагы, Испанияда болобу, Германияда болобу, дүйнөнүн кайсыл жеринде болбосун, интернет иштеген жерде, интернет тарткан жерде госуслуги кирет да, госуслугиден заявка таштап, электронный виде алсаңар болот. Андан кийинки жолу бул сиздерге доверенность жазып таштап кетиш керек. Ошол доверенностьта маани берип коюңуздар. Сөзсүз түрдө ошол миграцион учетко койгон укуктуу деп ошондой укуктарды бериш керек, ошолор жазылыш керек да. Эгер ошондойлор жазылган доверенность чет өлкөдөгү нотариустан заверенный болуп өткөн болсо, ошол доверенность жарайт жана ошонун негизинде сиз узартып, то есть регистрацияңызды өзүңүз барып ФМСдан узартсаңыз болот. Андан кийинки суроого өтөбүз. Кубатбектин номери болсо жазып коелачы туугандар, WhatsApp дейт. Сөзсүз түрдө личныйыңызды жазып коебу мик? WhatsApp номерди личныйыңызды жазып коебу? Так. Ооба. Жылдызга жооп берген мекендештикке рахмат. Малика деген мекендешибиз да туура жооп жазыптыр. Так, андан кийин зеленый карта боюнча суроо жазыптыр. Hello дейт. Ассаламу алейкум туугандар, мен суроом зеленый карта алган болчумун. Продление регистрация 2 жыл жасатты. Миграционный печать менен жасатты. Регистрацияны суроо суроо. Сахарованын кызыл картасын алган жокмун, бирок метмичка жасатты. Турдойдогу бар. Сахарованын кызыл картасы жок, эч нерсе болбойбу? Ошолор кылдыгы дейт. Кызыл карта боюнча, урматтуу мекендештер, азыр эч кандай указ чыга элек. Эч кандай приказ, указ, президент, Госдума, Министерство внутренних дел эч кандай указ же башка нерсе чыгарган жок. Ошондуктан бул боюнча сарсанаа болуп эле коюңуздар. Эгер сиздин зеленый картаңыз бар болуп, акыркы жолу 1 жылдын ичинде там сурооңан өткөн болсоңуздар, анда сиздерге эч кыжаалат болбой эле жүрө берсеңер болот. Анан эгер акыркы жолу медкомиссиядан өткөнүңүзгө 1 жыл болуп калган болсо, анда суроо өтүп кетиптир. Тезинен Сахаровага барып, башынан медкомиссия өтүп коюңуздар, жана ошол өткөн учуруңуздарда сиздерге эмнени кайтарышы мүмкүн. Кайтарыш дейм да, кызыл картаны бериши мүмкүн. Негизи бул кызыл картаңыз жок болсо, бул нарушение эмес. Так, суроолор боюнча ушул 2-3 суроо болуп атат азыр. Андан тышкары, урматтуу мекендештер, мен өткөндө бир мекендешибиз актуальный, маанилүү бир оорчундуу суроо менен чыгыптыр мага. Аны мен сиздерге чыгарып көрсөтүп коеюн. Тоже экранда көрүп атсаңыздар керек. Өткөндө мага бирөө жазыптыр. Бир кызга бир бала чалып алып, сен проституткасыңбы, саатыңа ачыдан деп анысын айтып атыптыр да.
Анан ушундай учурда берки кыздар эмне кылыш керек деп суроо коюп атпайбы? Мындай учурларда, урматтуу мекендештер, сөзсүз түрдө ошол номерди, мүмкүн болсо жанагы азыркы программалар чыгып калган, запись разговора дегенчи. Ошону өткөрүп алып туруп, именно чалган убакта ошо сүйлөгөндөрдү запись кылып аласыздар диктофонго сүйлөшкөн учурда. Жана ошол чалган убактын эстеп калып, ошонун баарын полицияга барасыздар дагы арыз жазасыздар. Мына ушундай бала мага ушундай нерседен ушундай жазып тийишип атат. Уят сөздөрдү айтып атат, ушундай менин аброюма шек келтирип атат деп, оскорблять этти деп заявление жазсаңыздар болот. Мындай учурда бул как хулиганство катары баланат дагы, административный наказание каралат да. В виде штрафа же там 15 суткага там ишке кайдайт. Эгер бул иностранец боло турган болсо, биз сыяктуу болсо, анда бул выдворение болуп кетиши да мүмкүн. Ошондуктан азыр көптөгөн мекендештерге айтып кетет элем, урматтуу мекендештер, урматтуу балдар, жигиттер, ушул абдан койгула. Мындан ары эми мен чалдым, мени таап албайт деген мурдагыдай нерсе жок. Азыр баардык сим карталарды булар карап турушат. Баардык иностранецтерге берилген сим карталарды учету бар. Госуслуг аркылуу привязанный кылып койду. Паспортуңар менен кошо данныйларыңар бар. Ошондуктан бул нерседе өтө этият болууга. Или мындай нерсени тамашалап болсо да эчке ачырбагыла мен суранат элем. Себеби мигранттарга деги эле мамиле азыр Россияда кандай болуп калды? Оор болуп калды да. Ошондой эле дагы бир жагдай, дагы бир суроо келди ушул боюнча. Жаштар көбүнчөсү кыздар менен кафеге барышат, вечеринка уюштурушат же башка болушат. Ошол вечеринкада же кафеде кыздардын ичимдигине порошок кошуп, өзүнүн ыплас иштерин жасаган, арам иштерин жасаган биздин балдар, биздин жигиттер, кыргыздар көп катталып атыптыр. Көп учурда биздин карындаштар, эжелер полицияга арыз жазышпайт. Ошол басты иш боюнча калып кетет. Мен ушул эфирден пайдаланып баардык мекендештерге, эже карындаштарга айтып кеткилем. Эгер ушундай учурлар катталып бара турган болсо, сиздер напиткти ичкенде өзүңүздөрдү бакытсыз сезе баштасаңыздар, дароо эле ошол идишти алып, жана башка балдардын аттарын, сүрөттөрү болсо сүрөттөрүн кошо алып, полицияга барып, ошол адрести кошо жазып, ошо кайсыл жерде болгон болсо, ошо отделениядан арыз жазышыңыздар керек, сөзсүз түрдө. Эгер бул нерсе далилдене турган болсо, кармала турган болсо берки балдар, аларды уголовный ответственность жүктөп, бул аябай оор жаза, сөзсүз түрдө булар камакка кетет. Ошондуктан урматтуу мекендештер, чет элде жүргөндөн кийин ушуга окшогон ыймансыз аракеттерден алысыраак болгонубуз жакшы. Жаштыкты мастык деп коет, биз деле билебиз баарын, биздин деле жаш болгонбуз. Ошондуктан көбүнчөсү чет элде жүргөн мекендештерге мен суранып кетет элем, ушундай иштерден алысыраак болуңуздар. Өзүбүздүн карындаштарыбызды, өзүбүздүн эжелерибизди сыйлайлы. Маани берилбегени менен бул өтө бизде намыска тийчү уят нерсе болгондуктан бизде мындай жабык бүтүп кетет да ушундай иштерчи. Канчалык жабык бүтүргөнүбүз сайын мындай нерселер андан ары улана бермекчи. Катуу жаза бермейин, бул нерселер эмне болот? Мындан ары көбөйө берет да. Ошондуктан кыздардан, эже карындаштарым дагы бир жолу айтып кетейин. Ушундай ситуация болуп калса, көрүп калсаңыздар, күбө болуп калсаңыздар даже сөзсүз түрдө через полиция бул нерсени чечиш керек. Ошондой бейбаштар сөзсүз өзүнүн жазасын мыйзамдын негизинде алыш керек. Ошол айтайын дегеним ушул. Анан дагы бир эки суроолор бул жерде жазылып кетиптир, карап кетейин, өйдөгө чыгып айтканда калтырып кеткен суроолор бар. Так, Руслан дейт.
Ассаламу алейкум жамаат. Регистрацияны продление кылганда ар 3 айга жасасак болобурбу, эч нерсе болбойбу дейт. Урматтуу Руслан, мыйзамда жазылган, биринчи 3 ай кыласыз. Анда жөн эле миграционканын негизинде кылып коюшат. Азыр жана Сахарованы да карап калышты, зеленый картасына. Зеленый картаны карап калышты. Ошонун негизинде эле 3 айга узарат. Анан 3 айдын ичинде сиз жумуш табышыңыз керек официальный. Официальный жумуш табып, андан кийин официальный жумуштун трудовой договорунун негизинде сиздер регистрацияңыздарды дальше узатасыздар. Ошол. Анан кийин бирок госуслуги ушул нерсеге азыр жол берип жатат. Бир айга дагы, 3 айга дагы кылгангачы срокту не ограничивай. Эмнеге билбейм. Аны менен анда көбүнчөсү мошенниктер пайдаланып атат. Көбүнчөсү ошол хостелдеги азыркы коюп жаткандар пайдаланып атат да. Мен эмне дейм, 3 айга узарта бериңиз. Эми толук акчаңыз жок болуп атса. Бирок сөзсүз түрдө через договор узатыңыздар. Через трудовой договор узатсаңыздар, мен ойлойм адашпайсыздар и жакшы болот да. Ошол. Так, Назира Абдуллаева деген мекендешибиз дагы суроо калтырыптыр. Саламатсыздарбы, миграционный картага частный деп кирген болсо канча айга чейин жүрө алат жана без регистрации можно дейт. Любой, независимо от цели въезда, да, баардык кыргызстандык жарандар Россияга киргенде 30 күнгө без регистрации жүрсө болот да. 30 күнгө без регистрации жүрсө болот. 30 күн ичинде регистрация жасаш керек. Даже частный болсо дагы. Частный въезд болсо дагы 3 айга регистрация жасаш керек да. Гости болсо дагы 3 айга регистрация жасашы керек. 3 айдын ичинде эгер сиз каалоо чечимин кабыл алсаңыз Россияда дальше, анда сизге 3 эле себеп керек болот. Биринчиси иштешиңиз керек болот, экинчиси билим алышыңыз керек, жогорку окуу жайда очный. Үчүнчүсү ден соолугуңузга байланыштуу лечение алышыңыз мүмкүн да. Эгер иштей турган болсо трудовой договоруңузду сөзсүз даярдашыңыз керек. Трудовой договордун негизинде гана узата аласыз. Иш жумушка официально орношосуз, анан ошол договорду узатасыз. Эгер билим ала турган болсоңуз, окуган жайдан справканын негизинде сиз узата аласыз. Эгер лечение ала турган болсоңуз, дарылана турган болсоңуз, анда ошол дарыланып жаткан клиникадан сөзсүз түрдө справканын негизинде узатса болот. Ошол. Бирок ушул суроого жооп берген биздин мекендештерге да рахмат. Бардык суроолорго активно жооп берип жаткан мекендештерге ыраазычылык айтам. Мен бул жерде комментарийде мен почти что жооп бербейм. Биздин мекендештер өздөрү бири-бирине жооп берип, суроо беришип, анан бири-бирине жооп беришет. Бири-бирине взаимопомощь кылышат. Мен ойлойм бул эң жакшы көрсөткүч. Бул деген сиздердин юристсиз деле ошол бири-бириңерге жардам бере ала турганын көрсөтөт да. Мен закондогу так маалыматтарды тез чыгарып турмакчымын. Так, Hello бияка жазып кетиптир. Бир жылдан өтүп калды дейт. Урматтуу Hello, сизден суранып кетилем. Жүрбөңүз минтип. Сөзсүз түрдө сөзсүз түрдө Сахаровдон өтүп келиңиз. Да, урматтуу мекендештер, менде негизги болгон маалыматтар ушул. Биздин ютубтан көрүп турган мекендештерди суранып кетилем. Биздин телеграм каналга подписаться болобуз. Телеграм каналда бири-бирибизге суроо берип, андан жооп алсак болот.